жок. Азыркы учурда канча мекендешибиз үйлүү болду эми? Биздин жарандардан азыр 100дөн ашык үй алып бердик уже. Мен 8-9 жыл строительный компанияда иштеп, акыркы 2-3 жылда ушул тармакта иштеп жүрөм. Ушул үйлөр боюнча документация, юридикалык жактарын ошо алып аткан адам өздөрү каратабы же сиздердин компанияңыздар ошонун баарын текшерип карайбы? Документация боюнча бизде юристтер бар. Документация боюнча. Ооба, биздин услугабыздын ичинде баардыгы. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Мекендештерге зарыл болгон бир маалыматтар менен сиздер менен бөлүшмөкчүбүз. Лайк басып, группа контакттар менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Бул ар бир мекендештерге зарыл болот турган бир маалымат деп ойлойм. Нуран кыймылсыз мүлк агенттиги биздин студиябызда конокто. Бул агаларыбыз эмне жумуш кылат десеңиздер, үй алам, сатам жана ремонт кылам дегендер үчүн өтө бир пайдалуу, толук маалыматты өзүнөн алсак. Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Салам. Да, куш баксын. Мен атым Азамат, Нуран кыймылсыз мүлк агенттигинин негиздөөчүсү жана жетекчиси болуп иштейм Москва шаарында. Биз Москвада жана Московский областта иш жүргүзөбүз. Биздин негизги кызматтарыбыздын бири бул ипотекага, кыймылсыз мүлк. Бул эме квартира болушу мүмкүн, ошондой эле коммерческий помещение болушу мүмкүн, там магазин, офис, ошолордун баарына биз мекендештерибизге алып беребиз. Андан кийинки азыркы тренд болуп аткан бул ИЖС деп коет. Участок алып, үй салып беребиз. Кайсыл жерден болбосун? Москва, Московская область болгон үчүн, бизге жакын болгон үчүн ушул жерлерден основном. Жарандыгы кандай болуш керек? Жарандыгы основном биздики, мисалы үчүн, Кыргызстан мекендештери бирок орус жарандыгын алса, ошолор менен жеңил болот. Бирок кыргыз жарандыктарын биз алып беребиз. Алып бере аласыздар. Москва областы боюнча. Москва боюнча биз иш жүргүзүп келебиз азыр. Ал эми баягы ремонттоо боюнча кандай болот? Мисалы, эми ремонт бул сиздерге бир ишкана, иш мекеме же магазин, кандайдыр үй, квартира берсе дагы бардыгын ремонт боюнча, да, биз мисалы үчүн элдер квартирасын ремонт кылышы мүмкүн, иш жайын ремонт кылышы мүмкүн, ал иштерди да кылып келебиз. Анан кошумча биз үй да салып беребиз, негизичи участок алып. Азырынча Москва областы боюнча эле үй алып бересиздер биздин жарандарга. Кыргызстанда дагы барбы? Жок, биз негизи Кыргызстан менен иштебейбиз. Себеби дегенде Кыргызстандагы кээ бир шарттар бизге туура келбейт. Себеби дегенде ал жерде только үй курган компаниялардан эле алып сатып, ушинтип эле алар менен договор кыласыз. Анан алардын проблемаларын биз биле албайбыз да. Бул жерде себеби дегенде ал жерге берген акчаңыз Кыргызстанда только курулуш компаниясына кетет. Бул жерде курулуп жаткан үйлөрдү, мисалы үчүн алсаңыз, бүт элек үйлөрдүчү, сиздин акчаңыз эскроу деген шотто турат да. Эскроу шотко бул застройщик же болсо куруп жаткан компания, үй куруп жаткан компания пока үйдү сдавать этмейинче ал акчаны ала албайт. Ошон үчүн бул жерде коркунуч жок. Ошон үчүн бул жерде Россияда иштегенибиз бизге туура келет. Кыргызстан менен биз иштебейбиз. Анан башкы төлөмдөр кандай болуш керек? Канча пайыз? Башкы төлөмдөр негизи закон боюнча, банктын условиясы, шарты боюнча 20%. Биз бирок башкы төлөмү жок деле алып беребиз. Башкы төлөмдөр эле жок алып бересиз. Ооба, биз новостройкадан деле алып беребиз. Эмне документтер керек делет эми? Азыр негизи кызык болуптур үй алам дегендерге. Башкы төлөмсүз эле үй алам деп мекендештер аз кызык болуп аткандыр. Кандай документтер чогулса? Документтер бул жана обычный эле документтер, эгер кыргыз мекендеши болсо, ошол Кыргызстандан Россияга келип, бир жерге официально жумушка киргенде эмне документтер керектелсе, банкка деле ошол эле документтер жетиштүү. Себеби дегенде паспорт перевод, миграционный регистрация. Бул эми кыргыз жарандары үчүн, российский жарандар үчүн кандай документтер? Орус жарандары үчүн биз семейный ипотека менен основной иштеп атабыз азыр. Семейный ипотекага бул керектелүүчү ушул паспорт, үй алам деген кишинин паспорту, андан кийин СНИЛС, анан балдарынын туулгандыгы тууралуу документ. Анан кээ жерде үй алганда доходу болуш керек. Дейт го, ошол доходдор сөзсүз керекпи? Орус жараны болсо жок. Доходу керек эмес. Орус жараны болсо, кыргыз жараны доходу керек. Кыргыз жараны болсо минималий 3 ай. Эгер 3 айлык доходу деле жок болсо, негизи кыргыз жараны болуп, официально иштебесе деле, биз эгер официально иштеген таанышы болсо, ошол кишинин доходун эсептеп, банкка көрсөтүп, анан иштебеген кишинин атына үй алып беребиз. Ошондой кандай көйгөй болбойбу?
Ал бул жерде көйгөй болбойт. Бул жерде бир эле көйгөй болушу мүмкүн. Бул жанагы доходун эсептеткен адамы. Эгер үйдү алган адам убагында төлөбөсө, тиги адамдын кредитный историясы бузулат. Башка көйгөй болбойт. Себеби дегенде үйдүн баардык документтери берки адамдын атында болот. Анан канча жылдан канча жылга чейин бересиздер бул? Негизи банктардын шарты бул максимальный срок, бул карыз, то есть ипотеканы алып аткан адамдын жашына карайт. Эгер 50 жашта болсо 20 жылга берет. Себеби дегенде 70 жашка чейин берет. Эгер ипотеканын төлөө мөөнөтү, мисалы үчүн 70 жашка чейин төлөп бүткөн, 70 жашта уже төлөп бүтүшүңүз керек. Демек 18 жаштан 70 жашка чейин. 18 десек бир аз туура эмес болуп калат. 21 жаштан көп банктар. Көп банктар 18 жаш бул эрежеге жеткен жаш болушу мүмкүн, бирок банк үчүн жетиштүү эмес. Дегенде иштеп акчалуу же болбосо финансовый жагы дагы күчтүү болуш керек. Ошон үчүн көп банктар 21 жаштан карайт. Эми примерно 20 жыл, 25 жылга берсеңиз, ошо 5 жылдын ичинде деле кутулуп койсо арзаныраак кутулабы же ошол эле суммада кутулабы? Ооба, максимальный срок бул 30 жыл. 30 жылга оформить эткендин эмеси жакшы, айлык төлөмү аз болот. Эгер 20 жылга оформить этсеңиз, көбүрөөк болот. 10 жылга болсо андан да көбүрөөк болот. Ошон үчүн биз айтабыз дайыма максимальный 30 жылга оформить этип, анан 5 жылда же 3 жылда каалаган убакта досрочно жапсаңыз болот. Ошондо сиз банкка төлөмүңүз переплата деп коет. Мындай айтканда пайыз аз болот. 5 жылда жапсаңыз өтө аз. Мисалы азыр 10 миллион калган 5 жылдын ичинде жапса, бир 7-8 миллионго жаап койсо болобу? Караңыз, 10 миллион, эгер 10 миллионду мисалы үчүн сиз семейный ипотека менен алсаңыз, 10 миллион банктан алсаңыз, канча жылда, примерно 5 жылда жапсаңыз, сиз көп болсо бир 2 миллион эле переплата кыласыз. Арзаныраак. Ооба. Ошондой жактары дагы бар экен да. Ооба, 2 миллион переплата кыласыз максимум. Анан сиздердин адрестериңиздер канчадан канчага чейин офис иштейсиздер, ошол жерде токтолсок? Ооба, биз адрес биздики метро Авиамоторная, экинчи выходтан чыкса болот. Анан БКЛ менен да барса болот. БКЛ менен барганда 10-чу выходтан чыгат. Адресибиз шоссе энтузиастов 19, офис 304. Канчадан канчага чейин иштейсиздер? Биз биринчи күндөн 5-чи күнгө чейин 8ден 8ге чейин. Суббота, воскресенье күнү 10дон 6га чейин. 10-дан 6га чейин. Неме деп калдыңызбы? Квартира деги эле мүлктөрдү ошо кандайдыр бир ишканалар болсо ремонт кылабыз деп калдыңыздар да. Ошонун мөөнөттөрү канча убактарда сапатына жооп берип коесуздар? Биздики мындай квартира болсо бул 2 ай. 2 айдын ичинде баардык документ тапшырасыздар. Ооба. Гарантия бересиздер? Биздики кандай десем, баардык документальный болот, договор түзүлөт, ошо бойдон иш болот. Ошо ишчилер биздин өзүнүн кыргыз мекендештерби же орустарбы? Биздики көбүнчө кыргыз, өзбек, биздин өзүбүздүн мекендештер. Өзү мигранттар. Өзбекстан мигранттар, ооба. Себеби дегенде бул жерде азыр баары эле жумушту кылган биздин. Ошол жерде тажрыйбасы бар адамдар сиздер менен байланышып иштесе болобу? Биздики негизи биз өзүбүз иштейбиз. Өзүбүздүн бригадалар бар. Мен өзүм 9 жыл строительный компанияда иштегенмин. Түрктөр менен Россиянын көп жерлеринде биздин гостиница, үй, концертный залдар, торговый центрлар курганбыз. Ошон үчүн бизде жетиштүү өзүбүздүн бригадалар. Ошон үчүн биз только өзүбүздүн заказдар менен иштейбиз. Демек азыр көбүнчө ошо Россия жарандыкларына көбүрөөк басым экен, үй боюнча. Кыргыз жарандарында дагы желательно алып бересиздер экен. Ооба, ипотекада основном азыркы учурда биз эми бүгүнкү күндө жашаганыбыз үчүн бүгүнкү күндөгү шарттарды айта алабыз. Орус жарандары үчүн семейный ипотека выгодный. Себеби дегенде азыр ключевой ставка 16-17, мисалы үчүн. Элдер ала турган болсо 17 эмес, 18ден башталат. Ошо азыр банктардын баарында 18, кыргыз жарандар үчүн 19-20. Ошон үчүн бул негизи мен эксперт катары айтат элем, бир 12%тан өткөндө ипотеканын эмеси проценти, пайызы. Мен айтат элем, арендада жашап тургула депчи. Себеби дегенде банкка переплата көп болуп калат. Эсептеп көргөндө, мисалы үчүн сиз азыр 40 миңге квартира тапсаңыз же 45 миңге квартира тапсаңыз, азыр 17% же 18% менен алсаңыз, үйгө сиз 100 миңден ашык процент эле төлөп каласыз да. Ошон үчүн биз айтат элек, пока ставкалар түшкөнгө чейин күтө туруңуз, акчаңызды жыйнай туруңуз. Кыргыз жарандарына. Бул өзбек жарандарына деле тиешелүү, анан орус жараны болсо деле вторичкадан алам деген адамдарга деле тиешелүү. Себеби дегенде баардык ойлойт экен, кыргыз жараны менен орус жаранынын айырмасы көп депчи. А негизи вторичный рынокто экөө бир эле. Сенин вторичный рынок үчүн стандартный ипотека деп коет, бул мамлекеттики.
Азыр 17%тен өйдү, 18 ушундай. Ошон үчүн. Биз айтып аткан семейный ипотека бул мамлекеттин атайын үй бүлөлүү, там балалуу чакалуу адамдар үчүн берген бир жакшы бир шарт түзүп бергенчи. Ошон үчүн бул 6% болуп атат. Эгер 6%ке туура келбеген биздин мекендештерибиз аябай көп да. Ошол үчүн деле айтат элем да, алар үчүн 18%тен алып кыйналбай, бир аз күтө турушсун депчи. Себеби дегенде переплата аябай эле көп болот. Мен бул жерде бардыгыбыз билебиз, мисалы үчүн алыс жерде жүрөбүз. Бул акчаны биз оңой тапкан жокпуз. Ошон үчүн мен кайрылат элем, албай туруңуздар депчи. Переплатасы аябай көп болот. Мисалы 130 миң төлөсөңүз, мисалы азыр ипотеканы бүгүн алдыңыз 18% менен. 130 миң төлөсөңүз, 130 миңден мисалы үчүн 1000 рубльга жетпеген эле основной карызды жабат да. Калган 129 миңи процентке кетет. Бир жылда мисалы үчүн 130 миңден бир жылда 1,5 миллионго жакын акча төлөйсүз. Ошо 1,5 миллион акчаңыздын 10 миң эле, там 10 миңге тиеше жакыны сиздин немеңизди жабат да, карызыңызды жабат. Калган 1 миллион 490 миңи процентке кетет. Ошол 1 миллион 490ду сиз бир участок алып койсоңуз, 2 жылдан кийин аны кымбатыраак сатасыз да. Ошондой инвестициялык жолдорду дагы биз түшүндүрүп айтмакпыз. Негизи кайрылса болот да, ошол багытта дагы. Ушул үйлөр боюнча документация, юридикалык жактарын ошо алып аткан адам өздөрү каратабы же сиздердин компаниябыздар ошонун баарын текшерип карайбы? Документация боюнча бизде юристтер бар. Документация боюнча. Ооба, биздин услугабыздын ичинде бардыгычы. Биз негизи мисалы үчүн азыр основном новостройка менен иштешип атабыз да. Новостройка менен иштегенде биз документтерди мисалы үчүн новостройкада биз ипотеканын акчаны банктан алабыз. Прямой да, мисалы үчүн клиентке алып беребиз. Андан кийин үйдү, квартираны биз застройщиктен алабыз. Үйдүн документин биз мамлекеттен, Росреестрден алабыз да. Прямой клиент өзүнүн клиенттин атынан баардык документтер болот. Бул документтердин баардыгын биздин юрист текшерип карап турат. Көп айтат да, мисалы үчүн көп сомнение кылышат. Эми Кыргызстанда жанагыдай окуялар болуп, мисалы үчүн алданып калгандар көп да. Ал жерде мисалы үчүн барсаңыз, застройщиктин офисинде эле бар жок бүтөт да, алар сизге договорду берет, акчасын төлөйсүз, кетесиз да. Бул жерде акчаны банк берген үчүн алдар текшерет да, мисалы үчүн. Андан кийин документацияны бул биз через Росреестр алабыз. Росреестр бул мамлекеттик бир мекеме да. Ал мисалы үчүн текшербей туруп сизге документти берип койбойт. Биздин Кыргызстанда бир квартираны 2-3 адамга сатып берет да. Дегенде проверка жок, текшерүү жок. Мамлекет деңгээлде текшерүү жок. Кайсы квартираны качан сатты, мамлекетте данный жок да, маалымат жок. Бул жерде Росреестр ар бир ДДО, договор долевого участия деп коет, застройщиктен алганыңызда. Ар бир ДДО Росреестрде регистрацияда турат. Ар бир ДДОнун номери Росреестрде турат. Аны ачык, аны текшерсеңиз оңой эле да. Кыргызстанда бир квартираны 2-3 адамга сатып берет да, ДДО мененчи. Ал жерде сөйдөн мамлекет аны көзөмөлгө албайт. Эми акырын алып атат, буюрса булардын баарын мамлекет көзөмөлгө алса, Кыргызстан менен деле иштешип баштайбыз. Азырынча мен Кыргызстан менен иштешпейм. Мен өзүм азырынча Москва. Ооба, мен өзүм строительный компаниясы бар, досторум бар, даже аларга да ишенбейм да. Себеби дегенде кыйын да, биз биле албайбыз. Ар бир компаниянын ичинде эмне финансовый жактары, эмне проблемалары бар, биз биле албайбыз да. Ошон үчүн биз рисковать этпей, себеби дегенде элдин акчасы менен эч качан рисковать этпейбиз. Бул жакта Росреестрден аркылуу аласыз. Квартиралар мисалы үчүн застройщиктер кызыктар үйдү бүтүрүп бериш үчүн. Себеби дегенде эскроу шотто турат. Үйдү сатылган акчалардын баардыгы ал эскроу шотко үйдү сдавать этпейинче ала албайт. Аларда доступ болбойт. Ошон үчүн өзүнүн акчасы менен курат застройщик, өзүнүн акчасы жетпесе банктан кредит алат. Ошон үчүн элестетиңиз, миллиард кредит алганда ар бир кечиккен күн үчүн процент төлөшөт. Ошон үчүн булар кечиктирбей, наоборот, биз иштешкен компаниялар эрте беришет да. Сен эртерээк алып, баягы немеде үйдүн акчасына кредитибизди жабабыз дейт да. Себеби дегенде элестетиңиз, күнүгө миллиардтан канча процент түшүп турат. Ошон үчүн булар кызыктар. Канча эрте берсек, ошончо биз үйдүн акчасын алып, кредитибизди жабабыз дейт дагы. Булар эч качан мен бүтпөй калган үй көрбөдүм да. Және алардын пайдасы жок. Азыркы учурда канча мекендешибиз үйлүү болду эми? Биздин жарандардан азыр 100дөн ашык алып бердик уже. Мен 8-9 жыл строительный компанияда иштеп, акыркы 2-3 жылда ушул тармакта иштеп жүрөм. 100дөн ашты, бир 200гө барып калды.
Енді ушул курулуш компаниядан үй алгандар болсо, өз оюңуздарды комментарийге жаза кетиңиздер. Максималдуу түрдө ошол үй алам деген ишеничтүү бир адамдар таппай жүргөн болсоңуздар, ушул агабызга кайрылсаңыздар болот. Мен адрестерин, телефон номерлерин экранга коюп койдум. Түз барып, өзү менен жүзмө жүз дагы сүйлөшүп, документ боюнча, ошо канча жыл төлөмдөр боюнча дагы толук маалыматты өзүнөн барып алсаңыздар дагы болот. Кийинки эфирлерде көрүшкөнчө аман туруңуздар. Көптөгөн мекендештер сыяктуу сиздин да көйгөйүңүз кирди чыктыбы? Биз жардам беребиз. Москвадан Казакстанга каттайбыз. Жолго чыгарда чорнойдан текшерип, эч кандай маселе жаралбашына кепилдик беребиз. Биз пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин байланыш номерлер +7936 264 1995 +7901 339 34 35. Аваз Бек мырза, күнү түнү чала бериңиздер.